өлкө президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Канат Хасеновичтин тапшырмасына жана колдоосуна ылайык 2025 жылы Кара Суу шаарында бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылды. Кара Суу шаары Ош облусундагы Кара Суу районунун административдик борбору Улуу Жэбек жолунда жайгашкан, чек арага жакын соода-саттык жана ишкердүүлүк өнүккөн көп улуттуу шаар. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына жана министрлер кабинетинин токтомуна ылайык административдик аймактык реформанын негизинде Сарай айыл өкмөтү Кара Суу шаарына кошулуп, шаар мэриясы катары кайрадан каттоодон өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө Кара Суу шаарында 56 миңден ашуун калк жашайт. Шаар 16 кварталдан жана 7 айылдан турат. Кара Суу шаар мэриясы шаарды өнүктүрүү, инфраструктураны жакшыртуу жана калктын көйгөйлөрүн чечүү багытында системалуу иш алып барды. Шаардык кеңеш депутаттар аркылуу жергиликтүү маселелерди көтөрүп, тиешелүү чечимдерди кабыл алды. 2025 жылы шаардык мэрияга 2000ден ашуун жаран кайрылып, негизинен социалдык, турак жай жана саламаттык сактоо маселелери каралып, мыйзамдуу чечимдер жана жооптор берилди. Документ жүргүзүү толугу менен электрондук инфодок системасы аркылуу жүргүзүлдү. Кызмат, санарип аймак жана түндүк платформалар ишке кирип, элге мамлекеттик кызматтарды жеткирүү жеңилдетилди. 2025 жылы Кара Суу шаарынын бюджети 490 миллион сомдон ашык суммада аткарылып, бекитилген план 101%дан жогору жыйынтык менен жабылды. Өнөр жай продукциясынын көлөмү 834 миллион сомдон ашып, мурунку жылга салыштырмалуу 25%дык өсүш камсыздалды. Шаарда 60тан ашык жаңы жумуш орун түзүлдү. 2025 жылы Кара Суу шаарында жол тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Жергиликтүү бюджеттен 153 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп, 13 чакырымдан ашуун жолго асфальт төшөлдү. Мындан сырткары 12 миллион сомдон ашык каражатка жөө жүргүнчүлөр үчүн 1,9 чакырым тротуар курулду. Кара Суу шаарында 2025 жылы ири курулуш долбоорлору ишке ашырылды. Эң негизги объект 5000 орундуу Манас стадиону. Анын жалпы сметалык баасы 274 миллион сомдон ашык болуп, республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржыланды. Мындан тышкары, шаар жана айыл аймактарда 20 миллион сомдон ашык каражатка балдар ойноочу жана спорт таянчалары, эс алуу бактарын реконструкциялоо жана башка курулуш иштери аткарылды. Шаардын аймагында таза суу менен камсыз кылуу багытында 7 чакырымдан ашуун суу түтүктөрү тартылды. Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен биргеликте 1 миллион евро көлөмүндөгү инвестиция тартылып, 2,2 чакырым канализация түтүк орнотулду. Бүгүнкү күндө бул иштердин жалпы 90% аяктады. Социалдык колдоо багытында 74 жаранга социалдык контракттын негизинде ар бирине 150 миң сомдон, жалпы 11 миллион сомдон ашык каражат берилди. Жөлөк пулдар, жетим балдарга жана пенсионерлерге көрсөтүлгөн колдоолордун натыйжасында шаарда жакырчылыктын деңгээли 1,2%га төмөндөдү.
Саламаттык сактоо тармагында эне жана баланын өлүмү катталган жок. Жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн 4000ден ашуун бала эмдөөдөн өткөрүлдү. Кургагучук жана АИФ илдети менен ооруган жарандарга 800 000 сомдон ашык материалдык жардам көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө Кара Суу шаарында 13 мектепте 13 000ден ашуун окуучу, 12 бала бакчада 2,5 миңден ашуун бала тарбияланууда. Мектептерди жана бала бакчаларды оңдоого 10 миллион сомдон ашык каражат жумшалып, ашканалар, ажатканалар жана кошумча класстар курулду. Айыл чарба тармагында 2,5 миң гектардан ашык айдоо жерлери иштетилди. Мыйзамсыз пайдаланылган 30 гектардан ашык жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында 1800дөн ашык көчөт жана 3000ден ашык гүл отургузулду. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Кара Суу шаарына тартылган инвестициянын көлөмү 829 миллион сомдон ашты. Бул мурунку жылга салыштырмалуу олуттуу өсүштү көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөр Кара Суу шаарынын 2025 жылдагы ишмердүүлүгү, туруктуу өнүгүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга жана инфраструктураны жаңылоого багытталганын айкын көрсөтөт.